Мен Кыргызстанга биринчи жолу келдим. Техастан болом. Аябай таасирлендим бул жактагы оюндарды көрүп. Укмуш, чыныгы байыркы тарыхка чулгандым. Буга чейин деле башка жактан көргөм мындайды. Бирок мынчалык масштабтуу эмес. Техаска барсам дос, тааныштарымдын баарына бул жака келип кетүүнү сөзсүз сунуштайм. Бул балдар бүт баягы тоодо чоңойгон, кыргызды кырмыз ичкен, шамдагай улак чапкан. Бул ушул балдар кичинесинен эле кыргыз үйдүн ичинде чоңоюп, кыргыз үйдүн ичинде сабаны бишкек менен чаап, кымызды пышырып, ушинтип чоңойгон жигиттер. Эми азыркысын айта турган болсом, азыркы балдардын үйдү кайра тургузуп тигүүсүндө 11,5 минутада тигип бүтүштүк. Басыр ушу алыстан Бишкектен атайын ушу этно базарга лайыктап станокту жасап өкөлөп жасадык да. Аны мындай бут менен айландырма кылып. Буга чейин биз иштегенбиз, жалаң электрический мотор менен иштелген ушундай чимириктер бар болчу да. А бул чимирикти бут менен айландырып чимирген кылып жасадык да лайыктап. Эми технологиясы боюнча айтса, чопону да өзүбүз даярдайбыз. Ана муну болсо баягы кургап келатканда боек менен боеп, кайра аны печкага салып, мешке салып, аны бышырып, кайра аны боеп, дагы бир жолу бышырабыз да. Ошондо даяр болот да. Бышырган температура 970 градуска чейин алып барабыз. Тодугуштун жүнүнөн мына ушул кыял курап кыргыттын үнүнөн кыйла элдин кымбат салты болсо да кыргыз болуп калганыма сүйүнөм. Кыйла элдин кымбат салты болсо да кыргыз болуп калганыма сүйүнөм.